Саламатсыңарбы? Социалдык долбоордо көйгөй кантип аныкталарын талдап чыгууга аракет кылып көрөлү. Эми дароо эле айта кетүүчү нерсе, көп учурда жаш активисттер кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечемдеп алып, алардын оюна тим эле зор масштабтагы идеялар келет. Дүйнөдөгү тынчтыкты орнотуу болбосо дагы кандайдыр бир мамлекеттик масштабтагы көйгөйлүү маселени чечүүгө бел байлашат. Жана алардын иши албетте оңдон чыкпай калууга кептелет. Ошондуктан эсиңиздерде болушу керек. Кандайдыр бир көйгөйдү аныктоону көздөсөңүз, ал маселе даректүү коомго тиешелүү болуусу зарыл. Шаар, айыл же сиз жашаган көчө болобу. Башкача айтканда, ал белгилүү бир аймакта жашаган, белгилүү коом болушу керек. Дагы маанилүү жагдай, ал көйгөйдүн сизге түздөн түз тиешеси бар болуусу кажет. Андай болгон учурда сиз маселени ичинен жакшы билип, аны чечип жөнгө салууга жеке кызыктар болосуз. Мындан тышкары, сиз сизди жакшы билген жергиликтүү коомчулукту эффективдүү тартууга жетишесиз. Жана сиздер биргеликте көйгөйдү чече аласыздар. Бир жерге барып, тааныш эмес жердин элдин маселесин чечип берем деген ой толугу менен жаңылыштык. Биринчиден, бул кадамды көпчүлүк баалабайт. Экинчиден, андан эч кандай жыйынтык чыкпайт. Башкача айтканда, эгерде жергиликтүү коомчулук өзү өз көйгөйүн чечүүгө аракет кылбаса, анда алар сиздин көргөн аракеттериңиздин жыйынтыктарын тез унутуп, баары көнгөн нукка түшөт. Демек, сиз кандай багытта иш алып бараарыңызды жана коомду кандай маселе чочулатканын аныктадыңыз. Эми сизди чочулаткан ой аныкталган соң, сиз дагы бир нерсени такташыңыз керек. Ал көйгөйбү же анын кесепетиби? Көп учурда көйгөй деп анын кесепеттерин кабыл алабыз. Мисалы, ичимдикке берилүү, ден соолуктун начарлашы, банги заттарына берилүү, мунун баары кесепеттер. Биз терең казып чыгышыбыз керек. Жана казуу үчүн бизде эң жакшы аспап бар. Бул эмнеге деген суроону берүү. Эмнеге ушул көйгөй бар? Эмнеге ушундай болуп калды? Ушул жерден сиздерге жакшы ыкманы сунуштар элем. Анын аталышы көйгөйлөр дарагы. Интернеттен карап көрүңүздөр, ал жакта маалымат көп. Көйгөйлөр дарагы биздин көйгөйдүн схемалык сүрөтү. Дарактын чокусу кесепет болмокчу. Ичимдикке берилүү, калктын начар ден соолугу же дагы башка көрүнүш. Сөңгөк болсо көйгөйдүн өзү. Биз аны аныкташыбыз керек. Ал эми тамырлары маселенин себептери болмокчу. Дал ошолор менен биз иштешибиз керек болот. Баары так болушу абзел. Демек, сиздерге жакшы мисал берейин. Мен аны интернеттен тапкам. Бир айылда эл ичимдикке берилип баштап, бөтөлкөнүн түбүнө түшүп келет. Ошондо жергиликтүү активисттер бул көйгөйдү изилдеп чыгып, социалдык долбоорду ишке ашыралы дешет. Алар маселени аныктап баштап, эмнеге эл эмнеге ичип баштады деген суроону берип башташат. Белгилүү болуп чыккандай, бул айылда акыркы жылдары экономикалык абал начарлап кеткен. Айылдын тургундарынын акыбалы төмөн түшүп кеткен. Ошондо алар дагы эле эмнеге деген суроону токтотушкан эмес. Аныкталгандай, айылда негизинен балыкчылар жашаганы белгилүү болгон. Алар жанынан агып өткөн дарыядан балык уулап тиричилик кылышчу экен. Бирок акыркы жылдары балык азайып кеткен. Ошондо кайрадан эле эмнеге балык азайып кеткен деген суроо салынган. Активисттер анын эки себебин аныктап чыгышкан. Биринчиси, ал аймакта бир завод иштеп, таштандыларын сууга төккөндүгүнөн балык кырылып калган. Жана экинчи себеби, ал жерде браконьерлер болуп, алар жырткыч менен балык кармап, алардын саны кескин азайган. Ошондо активисттер көйгөй ичимдикке берилүүдө эмес, көйгөй айыл тургундары балыкчылардын экономикалык абалынын начарлашы экенин аныкташкан. Эми бул көйгөйдү кантип чечүүгө болот? Завод жана браконьерлер менен иштешүү аркылуу. Көрдүңүздөрбү? Эмнеге деген суроону берип жүрүп, кандай нерселерди аныктоого мүмкүн? Негизинен ушул аспаптар сиздерге маселени изилдеп, көйгөйдү так аныктоого жардам берет. Эсиңиздерде болсун, көйгөйдүн аныктамасын жазып жатканда сиздер 3 суроого жооп беришиңиздер керек. Биринчиси, эмне? Сиз кандай көйгөйдү чечүүгө бел байлап жатасыз? Аны кыскача сүрөттөп жазып чыгуу керек. Экинчи суроо, ким? Бул көйгөй кимге так тиешелүү?
Жана үчүнчүсү кайда көйгөйлүү маселе кайсы аймакка таандык экени. Көйгөйлөрүңүздү чечүүдө ийгилик каалайм. Эгерде социалдык долбоордун калган башка бөлүктөрү кандайча иштелип чыгаарын көрүп билип алгыңыз келсе, кийинки видеого назар салыңыз. Эгерде кийинки видео тууралуу анонсторду алуу үчүн менин каналыма жазылсаңыздар да андан жакшы. Рахмат, жакшы туруңуздар.